Ассаламу алейкум, менин атым Максат. Мен күнүгө помидорумду сугарам. Үйдө жумуш кылам. Ата-энеме жардам берем. Мен ар дайым ата-энеме жардам бергим келет. Чоң ийгиликтерге жетким келет. Мен президент болгум келет. Өкмөттө иштеген кишилер, мынакей силерге кайрылып атканымдын себебим, мынакей 3-4 жыл мурун Ногултамды салганбыз. Чакан времянканы өзүмдүн жети балам бар. Анан биздин свет маселебиз да болуп калды. Мынакей Ногул провод менен 200 метр тетиги кошунанын үйүнөн свет провод тартып, үйгө свет киргизгенбиз. И плитка жага албайбыз. Эгер плитка жаксак, напряжение күчтүү деп тигин үйү ичинде система күйүп кетет экен. Ошо менен плитка жакпайбыз. Мына буржуйка бар. Шүгүр ушу буржуйка менен эле от жагып, чай-пай ичип атабыз. Мынакей жети балам бар. Жашоо тирлик мондай. Светти коеюн десем, резке барып сүйлөшсөк, мына үйдөн баштап тетиги жолдон келет экен. Ошо экөөнүн ортосуна где-то 200 метрдей экен. 2 цемент столба коюш экен тетигинде. Ансыз болбойт экен. А так мен возможностум жок. Ал баасы канча десек 25 000 дейт. Жөлөк бул учет болбогондон кийин жөлөк бул болбойт экен. Мен мына өткөндө кызым мектепти бүттү. Ошого учету жок. Паспорт ала албай, мына микрорайондон бирөөгө сүйлөшүп, айнанай жардам берип кой, учетко отургуз, паспорт алып берейли деп. Биз өз жергиликтүү жерибиз Таластан. Бул жерге көчүп келгенибизге 7-8 жыл болду. Ушул айыл өкмөтүндө жашаганыбызга, ушул айылга. Ногултамдын 3-4 жыл болду салганыбызга. Мына эми свет жөнүндө проблема. Bir күнү болсо, bir күнү бул кишичи жаман жакшы айтышып калабызбы? Кой светиң ал десе болду, дагы эле баягы тема свети жок отуруп калам. Пособие жок. Мына Токмокто Тайванский фонд бар. Ошол жерге жазылганбыз. Ушу ар бир балага 6 200 сомдон тыйын берип турат айына. Ошондо 6 1200 сом берет. Ошону биздин өкмөт деле берип койсо болмок да. Мына канча деген китаец, иностранецтер келип берден паспорт алат, свободный алып кетет. А биз кыргыз болуп туруп ушул жерден ала албайбыз. Же бала чаканы эмете албайбыз, же учетубуз жок. Мен мына индейстерди каяка багам? Ошондой болуп атат жашоо. Мына бул эшиктин алдына бир аз кышкыга деп тиккен жашылчаларыбыз. Ана тетиги жерди арендага алганбыз. Мына жүгөрү тиккенбиз быйыл. Жок дегенде кичине жем болсун, бир аз тоок багабыз. Ошол бүлүп. Балдарыңызда ошондо тооктун жумурткасы менен. Ооба. Буйруган жейт. Мына ал жерде бир аз картошкабыз бар. Мерге тиккенбиз. Мына помидор, жашылчалар. Жыгаш жок, мына тетиги дөңгөчтү сүйрөп келебиз эми эптеп арлап-сарлап жей бериш керек. Кышында эмне болду? Былтыр кышында свети жок, жайы кышы жашадык. Президент болгум келет. Көп элдерге жардам бергим келет. Элдер оорубасын деген тилектерим бар. Балдар мушташпай согунбосо экен дейм.